Assalamu alaikum, кандайсыздар, урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Кунту айылынан сатыла турган мощный үй бар экен. Ушуну сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе сиздер экранга жакыныраак келип, адресини, дарегини тыңдап туруңуздар. Бишкек шаарынын 4-чү ооруканадан сиздер күн батышты карай келе берсеңиздер, магистрал менен Алукулов көчөсүнүн кесилишинен тагыраагы айлампадан күн батышты карай келе берсеңиздер, 5-6 километрде келсеңиздер эле Кунту айылы башталат. Ушул башталганда мына быстыротоктон өтүп туруп, асфальттан эмес, мына тоголок кольцолордон дагы өтөсүздөр. Өткөндөн кийин ушул көчө менен ичине карап киришиңиздер керек болот. Бир 200 метрден ашыгыраак жүрсөңүздөр 3-чү көчө болуп калат, оң тарапка киришиңиздер керек болуп калат. Мындан ары сиздер жүрсөңүздөр Кунту айылынын центр тарабына кирип барасыздар. Эгерде бул тараптан келсеңиздер, Кунтунун чыга беришинде болуп калат. Бул жагы дача, ушунун экөөнүн ортосундан сонун үй бар. Туугандар, мен дал сатыла турган үйдүн астына келип калдым. Азыркы көрсөткөн Быстыротоктун жанындагы көчө менен түп зөөдөгө чыгып берсеңиздер, Момунжанов деген көчөгө чейин чыгат экенсиздер. Дээрлик 1-чи, 2-чи, 3-чү көчөгө чыксаңыздар эле оң тарапка кайрыласыздар. Кайрылганыңыздарда эле эгерде катар менен эсептесеңиздер 3-чү үй болуп калат экен, бирок Момунжанов 64А деген даректеги ушул үй заңыраган 2 кабаттуу үй сатууга коюлуп атат, туугандар. Туугандар, бул үй ээси өзү үчүн салган экен. Ээси өзү үчүн салган. Аябай мыкты, бүт нерсесин ойлонуштуруп, бүт өзү үчүн салган. Бул жерде болсо мал сарай, бак, көчөттөр, кыскасын айтканда бүт жашоого керектелүү үчүн шарттардын баарыны түзгөн. Жада калса туугандар, мына навести көрүп турасыздарбы? Навестин астында утепление кылып, андан астынан ОСБ менен жаап туруп, андан кийин навес кылган экен. Кыскасын айтканда баягындай адам өзү үчүн жашаш үчүн салынган. Бирок жашоо шартка байланыштуу ээси башка мамлекетке кеткендиктен бул үйдү сатууга коюлуп атат. Азыр бул үйдү ээсинин иниси бизге көрсөтмөкчү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр болот, рахмат. Бул байкеңиз үйдү зыңкыткан экен, а? Ооба, өзү үчүн салган. Мощный салган экен, а? Строительный жагында жүрүп, бүт нерсесин эске алган. Билет деңиз, а? Жакшы экен. Эми бул жерде эми участоктор канча сотуктан эми? Участок 10 сотук. 10 сотук, а? Мына пескоблок башталган жерден баштап, тетиги мына столбага чейин болуп калат экен, а? Арчаларды караңыздар, көчөдөгү зеленый зонаны, арык, стяжка. Негизи өзү босогосун көрүп төрүнөт дейт. Үйдү мындай салганда өзү кире беришинен эле билинет да кандай экени, үйдүн ичи, ээси кандай экендиги баары билинет. Туугандар, бул жерде бүт жайгашкан. Бул эми баягы Кызыл Кунтунун баягы жаңы конушу болуп калат. Мындайча айтканда Кунтунун уландысы. Кунту айыл аймагына кирет, бул жер, Ооба, начало Кунту болуп. Начало Кунту болуп калат. Жакшы экен. Кире берели анда? Жүрүңүз. 10 сотук жер экен туугандар. Эми көрүнүшү ушул. Үй мына үстү эми 2 этаж, бирок бираз мансардный болуп кетет экен бурчтары. Утепление болгон, а? Ооба. Утепление болгон. Отопление бар. Бар. Бүт бар, шартка бүт бар. Барсы жайында. Зыңк экен анда. Сонун. Так, сиздер экрандан алыстабай, жакыныраак отуруп туруп, эч нерсеге алактабай көрүп туруңуздар. Биз бир сыйра көрүп чыктык, бирок сиздерге дагы өзүмдүн көргөн көзүм менен сиздерге дагы көрсөткөнгө аракет кылайын, туугандар. Мына киргенде евро брусчатка бул жагы. Үстү болсо навес. Бул жерге эми канча машина батат десек, эми бир 7-8 машина дагы батчудай. Тетиги жака дагы кирсе болот экен. Мына дубал менен навестин ортосуна мына арык дагы кылып коюптур. Бул жерден эгерде суу түшө турган болсо, арык менен ылый карай түшүп кетет. Тетиги жерде пескоблокмен тосуп койгон. Ачып койсоңуздар, бул жерден дагы эгер сетка алып койсо, жол дагы болуп калат экен, бирок огородко өтө турган жол дагы бар. Так, мына навестин астын көрүп турасыздарбы? Бүт ОСБ менен утеплять этип, тетиги жерде мына пенопласт менен дагы коюп чыгыптыр. Жарыктандыруучулар чырактары коюлган. Өтө кенен. Бул жерге тапчан койсоңуздар да болот. Мурда ошо тапчан дагы койгон окшойсуздар, а? Кийин сатылып кетти деңиз, а? Ооба. Жакшы экен. Эми үйдүн ичине кире берели. Үй канча дедиңиз? Үй 11ге 9. 11ге 9. Чоң үй экен, жаман, а? Кошумча курулуштар дагы барбы? Бар, артында толтура. Жүрүң эми, биз биринчи кызыктырган нерсе бизге үй. Туугандар, үйдү дагы баягындай удобный кылып салган экен. Сиздер мындай карап баа бериңиздерчи. Мына лестницасы. Мен мына туурасында айтып кетейин, мына бир 1,5 метрден ашыгыраак лестница. Кирет экен сиздер лестницадан. Киргениңиздерде эле бул жерде мына кийим койчу шкаф, тамбур деп коебуз. Бул жагында мына автомат счетчиктерди коюптур. Бул жагында болсо
бир терезеси бар экен. Отопление чыккан. Бул жагында мына ботинка тизе турган шкафтагын тыпыйтып коюп коюптур. Үйгө кире бердик банда? Бисмилла дейли. Мына туугандар, бизге ошо бут кийимди чечпей киргенге уруксат беришти, анан ойлоп калбаңыздар, бут кийимди да чечпеди депчи. Себеби бул жерде бүт паластарын баарын жыйнаштырып, үй даяр сатууга коюп коюптур. Оң тарабында бир четтен көрсөтө берейли. Оң тарабында бул жагында мына кухня экен, ашкана. Бул жерде ошол эменин орду, холодильниктин орду, бул жерде газовый плита, кир машинанын орду экен. Бул бүт мебель немелер баары калат, Ооба, калат. Ушу эмнеси бар болсо ушу турушта бар. Видеодогу бардык нерсе калат деңиз, Жакшы экен. Бул жагында ошо телевизор болгон окшойт мурда. Бул ички бөлмөсү кандай бөлмө болуп калат? Бул тамактануучу жай болот. Тамактануучу жай, Баягы кухонный уголок шерде тура беле, стол, Ооба, ушундай болчу. Жакшы. Телевизор. Мына бул жагында да терезе. Бүт москитный сетка барбы мындай? Баарында бар, Пластик айнек терезелер, подоконниктерине чейин пластик коюлган экен. Мына ол чугунный эң жакшы батарейкалардагын койгон экен. Эки жагына тең аварийный вентилдер менен чогуу. Бул жагында болсо эмне бар бул жагында? Бул жагында кышкысын салаттарын сактоочу жай бар. Кышкысын салат сактайт. Буну аман тупуйткан экен, Полкаларды караңыздар. Сонун. Каалаганча салатты койсоң, каалаганча салат коюп, буга чырактагын коюп коюптур, Жарыктандыруучу. Сонун экен. Мына бул эми кухнянын төрүндө болуп калат экен. Мына эшик менен сонун кылып тыпыйтып коюп коюптур. Жакшы экен. Бул бөлмөнүн узун туурасы туугандар 3кө 4 чыгат мынакей. Мына 3кө 4. Бойлор бар, ремонттор деле жакшы экен. Астына ламинатпы? Ламинат мына. Астында мындай ак неме баягы ореховый немеден ламинат коюп коюптур. Бул жагда ламинат, Жакшы экен. Жүрө бериңиз. Туугандар алыстамай жок. Жакшылап күзөтүп туруңуздар. Бул жагында болсо душевой, Мына тик туруп жууна турган душевой. Бул жагында мына кийим илчү, бойлор бар экен. Астында болсо мындай раковиналар. Теплый пол маселеси кандай? Ушул жер кире бериши. Кафель жерлер теплый пол бар, бул жерлерде, Кайсы жерде кафель болсо, ошонун баары теплый пол. Өтө жакшы. Мына туугандар, кире беришинде мындай эмелерди откосторду бүт добор менен кылып чыккан экен. Буну азыр көпчүлүктөр кылбайт, бирок бул деле илгери аябай жакшы мода болуп турган, анан кирдебейт эң негизгиси. Мына жерлер ак болсо кирдеп калат, бул жерлер кирдебейт. Өтө жакшы жарашат дагы мындай, богатый көрсөтөт. Бул жерден кош эшиктен киргенде, эшиктер да бийик, байкап турасыздарбы? 2.20, 2.30 чыгып калат экен. Мына киргениңиздерде бул жерде коноктордун бөлмөсү аябай чоң экен. Узуну жанакы 9 метр дегениңизде эле окшойт, 8ден ашыгыраак метр окшойт, Туурасы бир 3 метрден ашыгыраак чыгат экен. Үстүлөрүн көрүп турасыздар, эки чоң люстра, жанында мындай софит лампочкалар менен эки тепкичтүү потолок жасалыптыр. 3 терезе бар экен туугандар. Мына бул навес тарабында бир терезе, көчө тарабында, тагыраагы түштүк тарабында 2 терезеси бар экен. Паровой отоплениялар коюлган. Бул баягы неме болуптур, эмне деп коет, Ленинградка деп коелу, мына отоплениянын түрүнө ошондой түрдө коюптур. Эң мыктысын койгон өзүчө. Эң мыктысы. Стройканы түшүнгөн адам экен демек, Демек, ылдыйында туугандар, бул жагында кухня, ичинде бир бөлмө, анан зал болду. Негизги бөлмөлөрү өйдө тарапта экен, жүрүңүздөр. Өйдөгө чыга берели. Мынакей туугандар. Жыгач менен эки жака баягы жаш бала кулап кетпейт. Биз сиздерге жана варенье коюп турган кладовка мына лестницанын астында калды. Бирок билинбей калган. Өтө жакшы. Бул жерге чыкканда экинчи этажы мындай мансард болуп кетет экен, бир бурчу. Бул жерде канча бөлмө бар эми? Бул жерде 4 жатуучу жай бар, кладовка бар. 4 жатакана, анан бир кладовка. Мына четтен баштап көрсөтө берели. Так. 4 жатакана дедиңиз, Жакшы экен. Мына биринчи жатакана туугандар. Охо. Бойлору дагы бүт башкача бойлорду койгон экен, Сонун. Бул жер эми детский бөлмө деңиз, Детский бөлмө. Бир жагына кровать, бул жагына мындай шкаф коюп койсо, сонун болуп калат экен. Мына. Туугандар, сиздер алыстабашыңыздар үчүн мен көрсөтүп коеюн. Мына көрүп турган сарай, кладовка, очоккана, баня, малкана, сеновал. Кыскасын айтып атканда ушунун баарын сиздер алдыда көрөсүздөр. Биз болгон үйдүн ичини көрсөтүп чыгып кетели. Сиздер сабыр кылып күтүп туруңуздар. Так, бул бөлмөлөрүңүз дээрлик бир 3,5 3 ушундай бөлмө чыгып калат экен, Кийинки бөлмөбүз. Кийинки бөлмөбүз дагы так эле ошондой эле бөлмө экен. Бул жерде мына жаш балдардын сабак даярдай турган, кийим кое турган шкафтары менен. Мында дагы чоң терезе. Утеплениялар болгон, үстүлөрү бүт,
отоплениядан чыккан экен, көрүп турасыздар. Демек, кышында жилой бул жагда, экинчи этаждагы, Бул жагында да ошол бир жаш бала жата турган кровать коюп, бир адам сонун жашаганга жакшы бөлмө экен. Бул дагы бөлмөнүн узун турасы бир 3,5 3 чыгып калат. Кийинки бөлмө бул жер кладовка. Ашыкча төшөк, кийим ушул жака коюлат, Бирок негизи мына шкафты алып таштаса, бул жерде бир бөлмө болуп калат экен. Каласаңыздар ушул шкаф турганыча деле бир мынерге кровать коюп, бир жаш балаңыздар болсо, ага деле бөлмө кылып берип койсоңуз, отопление кирген, мындай полноценный бир бөлмө экен да, туугандар. Шкафтар купе, көрүп турасыздар, сүрмө шкафтар. Полу бүт окшош ламинат болуптур, мынакей, караңыздар, окшош ламинат, жууганга дагы, тазалаганга дагы ыңгайлуу. Бул жагында эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү окшойт, Мынакей. Бул бөлмөлөр ички сырткы экен, туугандар. Көчө тарабында жанакы эмне деген аты эле көчөңүздүн аты? Мамытжанова көчөсүнүн тарабында 2 терезеси бар экен. Бул жанакы ылдыйкы сиздер көргөн конок бөлмөнүн үстү болуп калат экен, туугандар. Ичинде дагы бир бөлмө. Бул жерде болсо ошол биринде жатакана, бири эми сырткы сүйлөшүп олтура турган бөлмө болуп калат экен. Терезелери пластик коюлган, кенен, баягы жарык жакшы кирет, күн тие турган тараптар экен. Өтө сонун. Жүрөңүздөр, эми сиздерге туугандар сыртыны көрсөтөлү. Сыртыны бир сыйра мен сиздерге шашпай айланып, толугу менен көрсөтөмүн. Сиздер алыстабай кирип туруңуздар. Эгерде сиздер даяр жашаганга шарты менен кире калып эле жашай турган үй издеп жүргөн болсоңуздар, дал мына ушул үйдү көрүңүздөр. Ээси өзү үчүн курган өтө сапаттуу материалдар иштетилген экен. Мына биз эми кайра Навес тараптан үйдүн арты жагына өтүп баратабыз. Мына ол үйдүн бүтүшү негизи туугандар. Бул жагында эми баягы топканы дагы кошумча бөлмө кылып туруп кылган экен. Айта кетчү нерсе, бул жерде мына ол суу түгөнүп калса кокус, же бирдеке болуп өчүп кала турган болсо 2 тонналык резервуар бар экен. Бунун ичинде болсо отопление мынакей. Бул жеринде печка, сапок печка коюлган. Жана мондай ток менен дагы жылыйт экен, көмүр менен да жаксаңыздар болот экен. Сонун. Так, жүрө бериңиз, көрсөтө бериңизчи. Бул жерден негизи мына терезелер жаап койсо баягы жаан чачындан дагы тосуп турат экен, Кышкысын шамалдан да тосуп турат. Сыртка чыгып баратабыз. Бул жерин да кафел кылып коюптур. Сонун. Бул эми туугандар огородко чейинки ортодогу кандай десек, баягы жайкысын стулдарды коюп алып, барбекю бышырып, шашлык бышырып, эс ала турган зона экен. Анын ичине огородду өзүнчө бөлүп коюптур. Анын артында көрүп турасыздар, сарайлар дагы бар экен. Жүрүңүздөр, мен сиздерге бир четтен көрсөтө берейин. Мол үйдүн бурчунда, жанакы топканын жанында эле дагы бир бөлмө кылып коюптур. Бул жанакы жайкысын эс ала турган бөлмө деп айттыңыз, Мынакей. Bunun астында мындай кафел кылыптыр. Обойлорунда көрүп турасыздар. Дубалдарын мындай необычный мындай жидкий обой сыяктуу башкача бир эме менен жасалгалаптыр. Потолоктор мындай пенопласт баягындай эмелер менен жабыштырып чыгыптыр. Сонун. Бул деле бир 4-кө 3 бөлмө чыгат экен. Терезеси бар. Бул эми туугандар болгон жайкысын, жайкысын жаздан баштап күзгө чейинки эс ала турган, уктай турган салкын бөлмө экен. Жакшы. Мына навестерди байкап турасыздарбы? Сарайга чейин өтүп кеткенге чейин мындай жаан тийбей турган эмелерди кылып чыккан. Астыны мындай ооз менен. Бул болсо, сырты болсо мындай декор менен жасалыптыр. Бул жагында болсо ошол көмүр кое турган жер окшойт, ошондой. Көмүр, Мына бул жерге көмүрлөрдү түшүрүп, бул дагы толук үстү тосулуптур. Навестин астынан ол USB-ны дагы коюп чыгыптыр. Так, байка келиңизчи, мына биринчи эшик кандай эшик бул жер? Очоккана болуп. Очоккана. Бул жерге дагы канализация немелерин киргизип койгон, турбаларын, Ого, угловой очок экен да бул жерде, Мына сыртыны туугандар, эме менен, шкатурка менен, баягы кум шубак менен шыбап чыгыптыр. Болгону кафел, же болбосо бул жагын декор кылып туруп, очоктун өзүнү кафел кылып коюш калыптыр. Өтө жакшы шыбаган. Көрүп турасыздарбы? Мынакей, 4 бурчтук кылып грандарын чыгарып өтө жакшы шыбаптыр. Бул жеринде болсо 2 кичинекей казанга, же болбосо 1 чайник 1 казанга, чоң 2 100 литрлик жанагындай казандарга, бул жеринде болсо 1 кичинерээк казанга баягы орто конок келген, Суу кайнатканга тетиги жерде көрүп турасыздар, отдельный бул жагынан жагат экенсиздер. Суу кайнатканга мындай 40 литрлик фляга дагы бар экен. Өтө сонун, мощный. Казандары бар складта. Казандары бар. Бул жерге мына кичинеге бир керектүү күнүмдүк отунду жыйып койсо болот экен. Мына жерде бир тешикти көрүп турам, бул баягы вытяжканын тешиги окшойт,
Бұл жерге жанағындай угловой вытяжка жасатсаңыздар, тамақтың барын парыны жылып кетеді. Ичini көріп тұрасыздар, мына ол газовый системада баяқындай толығымен отты жақсы тарта тұрған қылып жасалған екен. Мына ол дерлік іштетілбепті мына бір қазаны. Bir еле қазан іштетіліптір. Бұл қазан дайым іштетілген екен. Жақсы. Соның. Бұл жерем очақ қана. Үстін USB қылып тұр. Дуалдарды шоп қойсаңыздар мощный. Мұна тешік не тешік бұл жер? Баняны. Баняның печкасы шерге шығады, оғыза. Бұл жерден баняға жағады. Баняны көрелікші жүріңіз. Соның. Мұна ол жығаштарды дағына тайын жанақындай мал бағып қалсам бұл жерге баяқы мал кіріп кетпесін деп заранее тосқан екен да бұл жерде. Соның. Бүгін баняны көрелікші. Мына, бұл жерем раздевалка, бірінші бөлмесі, адаттағыдай раздевалка. Андан кейін бұл жерем душ жуына тұрған жері. Бұғада су емелерін түтіктерлі шыққан бұл? Ол шыққан. Жақшы. Бұл жерім болса парилка, Парилка. Үстіні баяқында қылып утеплять етіп жапса. Негізі бұл да баняны көріп тұрасыздар, мына кепішменен, бір кепішменен салынып, сырты құмшақ шуалған. Мұнол емелердағын, шырақтардағын тартылып тұр. Бұл жерінен парилканы ішкен қалағандай қоздап жасап алады екенсіздер. Жақсы. Терезелерден қойылған, терезелердің орды қалтырылған. Қалғанына бүтіріп алсаңыздар, мощный жанақындай көпке шыдай тұрған жақсы баня болсыдай. Анан мен ведекен сұрауға қалыптым, мына чоңый кирпичмен салынған ба, же қамқышмен салынған ба? Каркас тоқылып, орталар Қамқышмен, Бұл жағында болса дағын бір бош бөлме екен, точкалар қойылып тұр. Бұл ем қандай жашай тұрған бөлме ол санын баштаған бұны? Склад деген. Мужской хозяйственный бөлме. Машинаның түтіктері тұр. Болды. Мына көріп тұрасыздар, бұл жерге бая стол. Баяғында әрбір еркек адамдардан бір склад өзінде болуш керек. Машинаның запчастарын қоя тұрған, дөңгелек қоя тұрған бір склады болуш керек. Жақсы. Біз азыр навестің астында баратабыз туғандар. Мына жері не жер бұл жерем? Бұл жереме тоқ пағам дегенде үшін. Охо. Бұл жерден свет өшіп жандырады. Тоқторда байқап тұрасыздар, безопасность қылып, мұндай бүт гофран ішіне салып шығып тұр. Бұл ем негізі көп жерде бағында көп мұндай легкий емелерді қолданылмайды, бірақ негізі қолданылмыш керек та бұл нәрселер. Бұл жағы тоққан екен, Соның. Бұл жерге жаңақы бройлер баға тұрған жер екен, Бройлерді бүт мұндай қона тұрған емелеріне чейін бар екен. Соның, тоққанасына чейін қараңыздар, жасалғанына. Байқап тұрасыздар, нол үсті тиіп қалбасын деп жасалған екен. Еме бұны жаңақындай білгендер бағалайды да. Соның. Так, айтыңыз, бұл жағы? Ажатқан, туалет. Бұл жағы туалет екен. Екінші этаж неге шығып кетеді бұл жер? Бұл жақ шу мал баққандар үшін чөп жиючі жай. Аны да көрелі азыр, жүрің бірінші ошон көріп шөліш. Мен қызық отам, бұл сарайда екінші этажға монтып, лесін саминен қараңыздар. Перила қылып қойш екен, жана қармап шыға тұрғанша. Малдарға дағы комфорт қылайын деген екен де байке, Жақсы болыпчы, тилекке қарсы жетішті. Мұна сен авалды қараңыздар, Охо! Тергече, бұл ұзыны қанша метр шығып қалады? 20 метрден ашық екен, Шығып қалады, 20 шығып қалады. 20 шығып қалады, Мұна қараңыздар, жанын лисменен тосып мұна өntіп, қараңыздар, квадрат қылып. Бұл жерге бір 2000-ге жақын батау? Батып қалады, пресс батады. Бұл жағы бір 2 метрден ашығырақ, нар жағы бір 3 метрдей бар екен. Биіктігі. Жақсы екен. Анан байқаңыздар туғандар. Қошынаға су өте тұрған емес, өзі тарапқа су түше тұрған қылып тұр. Бұл дағын бір адамгершіліктің бір белгісі да. Соның. Жүрің ылдиға түшіп, дағын қошынша емелер көрсетөйлі. Материалды аялап тұр, бұраға? Жығашты аяған жоқ. Жығашты аялап тұр да, мұна 18-дік балкаларды қойып өріп тұр. Бұл жер, бұқа баға тұрған жер болған мұшыл жер емі? Бұқа оға. Күндізі ұшыл жаққа. Кешкізін қышқызын суығын бұл жаққа. Бұл жаққа. Емі екі сарай бар екен туғандар навесін астында мұна ол. Бұны қаласаңыздар, мал, чоң бода мал қармасаңыздар болады екен, қой қармасаңыздар болады екен, жылқы, деге қалаған әлі малды бақса бола береді екен. Негізі шарт түзіліп тұр. Соның. Бұл жерде дағын мұна ол навесте малқанаға чейін су болбой келе тұрған қылып жасаптыр да. Тумбалар менен соның қылып. Жақшы екен, соның. Айтың, ем қызықты сұраусы, басын қанша сұрау атастар айтыңыз. Басы Қачырбай айтың клиентті, бізге мысалы жақты үй 85. 85. Шүйлерсе болады. Шүйлерсе болады. Алмашы жолы бар бұ, жоқ бұ? Азыр
Акча жолу жок. Акча, демек акчасын сатып эме кылып бериш керек. Жакшы. Бакка каягынан киребиз эми? Бакка тиги үй жактан. Туугандар, бак основной алма экен. Ортолоруна алмалардын кычыктарына мындай ряд кылып туруп, малина тегиптир. Малиналары пышып отурат, туугандар. Караңыздар, мына. Бүт малиналар пышып, мени тердеп эле турат да. Сонун. Наркы башынан киребиз бул жакка. Жүрүң. Малинаны да жакындан кирип туруп бир ост ийелчи. Сонун мына ол решетканы да караңыздар, сонун. Койдун башы батпай турган кылып, жакшы кылып жасаптыр. Сонун. Мына жерден кирет экен. Бул жерден суу чыгат экен. Суу огородко окшойт, малга, огородко жерден экен. Мына туугандар. Рядтары көрүп турасыздар. Кенен. Зымдар тартылган мына жердечи, мындай. Тартылып, малиналар жана жатып калган эмес, арасына кирип кенен терип жаба турган. Алмалар карлик көчөттөр экен, алыптыр. Алмалардан жакынырактан барып көрсөтөйүнчү. Малиналар караңыздар. Машалла. Сонун. Малиналар дагы кышка чейин ала тургандай. Көгү да көк экен. Бул жерде алманын сорттору ар түрдүү окшойт, ар түрлүү экен. Бул жерде мындай бир башкача сорт бар экен. Тетиги жерде мына көрүп турасыздар. Кызыл жанакындай кочкул кызыл болот го ягындай. Ушундай бир сонун мындай алмаларды эгип койгон экен. Бул деле мээнет негизичи. Жакшы. Басыны $85,000 дедиңиздер, Участагы 10 сотук, кыскасын айтканда толук жашаганга шарты менен. Суу светтен кыйынчылык жок, Жок. Суу светтен Суу өчүп калса, суу сактагыч бар. Суу сактагыч бар. Суу өчпөй, суунун боюнда. Суунун боюнда. Шаарга туугандар, шаарга байкаганыңыздарда эле, күн туудан бир аз эле шаар тарапка жүрсөңүздөр, магистралдын бүтүш жери, мына селекция конушунан чыккан жерде магистралдын бүтүш жери ошол жерге келип такалган. Эгерде сиздер ушундай даяр үйдө, негизи буну салып чыгышта эле бир топ убакытты, бир топ өмүрдү ала турган көрүнүш. Бирок ушинтип сонун кылып, даяр кылып, бирок шартка байланыштуу сатууга туура келип аткан үйдү ойлойм. Үй алам деп жүргөн адамдар мындай нерсени колдон чыгарбайт. Баасын уктуңуздар, жерди, үйдү толук тааныштырып чыктык. Дагы түшүнбөй калган суроолор болсо, анда эсине кайрылсаңыздар болот. Документи жөнүндө айтып коюңуз, документи кандай? Эми эси четке кетип калса. Акча берген. Нотариустан сизде доверенностуңуз бар, сиз өткөрүп бересиз. Ооба. Проблемасы жок. Жок. Кызыл китеп. Бар. Бар. Болду, уктуңуздар, туугандар, документтерин ичин сурап койдук. Залог, арест штрафтар жок, Текшерип калса болот. Болду. Түшүнүктүү экен. Анда эмесе туугандар, сиздер саламатта туруңуздар. Биз видеобуз соңуна келип калды. Тез кабарды дайым көрүп туруңуздар. Жана биздин кошумча KG кабар, Эл кабар деген каналдарды дагы көрүп турсаңыздар болот. Анда дагы сонун чыгарылыштар болот. Жаккан болсо лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Саламатта туруңуздар.